Саламатсыздар. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Жакшы болуп атамбы? Жакшы, эң сонун. Рахмат. Сиздерди тажаткан жокмунбу ошо бүгүн күтөбүз буюрса. Анда биз бүгүн акыркы коучинг сессиябыз болуп атат. Мындан кийин эки фокус группа өткөрөбүз. Саат 11-де студенттериңиздер менен фокус группа болот. И саат 1-де сиздер менен кайта фокус группа өткөрүп, жанакы биринчи фокус группада берилген суроолор кайта сиздерге берилет да. Азыркы эми акыркы коучинг сессияда мен мындай предварительный результаты хотела бы вот их обсудить. Канча ай бою ушу сиздин окуу жайыңыз скаффолд менен алек болуп атат. Аябай көп иштер аткарылып атат. Мугалимдер аябай жакшы иштеп атасыңар. Эми кыскача айтканда ушу скаффолддун кандай тийген таасири болду же болгон жокпу, ошо жөнүндө бүгүн сүйлөшүп кетсек. Кыскача мен азыр экран менен бөлүшөйүнчү. Так, менин экраным көрүнүп атабы? Так, биринчи суроо скаффолд боюнча ушу скаффолдду сабак пландаштырууда жана окутууга колдонгон тажрыйбаңыз жөнүндө айтып берсеңиз абдан жакшы болот эле. Ошондо скаффолд сиздин сабак пландаштыруу жана өткөрүү ыкмаңызга кандай таасир тийгизди эле? Эгер таасири бар болсо айтып берсеңиз. Рахмат. Суроом түшүнүктүүбү? Саламатсыздарбы, Айгүл айым. Саламатсызбы. Мен Салтанат. Что мне больше помогло, это вот с карточек Scaffold. Цифровые компетенции. Мен интернетте көбүрөөк планирование. В планировании, да. Планирование, цифровые компетенции я больше начала использовать. И Вы по ним вот в основном использовали их вот в течение вот этого периода, да, для того, чтобы достигнуть поставленных целей и приоритетов, да? В основном только вот эти компетенции, да? Да. Салтанат, вас не слышно? Да, в основном цифровые компетенции я больше начала использовать. И помимо этого еще с учениками мы больше презентации. Они защищают свои презентации. Мозговой штурм больше мы задаем вот некоторые вопросы. Потом предпринимательские компетенции тоже. Потом, когда оцениваем методы оценки, я помимо учебных вопросов еще обратную связь со сверстниками употребляю. Когда делю на группы, они друг друга уже оценивают. Это тоже мне помогло. А вы эти методы до скаффолда не использовали разве? До скаффолда мы тоже использовали, но сейчас более активно используем. Более активно. А вы их более активно используете, вот почему? Вот потому что вы в проекте или это как-то влияет на учебный процесс и результаты? Да, благодаря карточкам Scaffold. Да, изучив все карточки Scaffold, больше начала употреблять вот
цифровые Мгм. компетенции, предпринимательские компетенции. Методы обучения нас обучали в университете, они и были у нас. Но здесь Мгм. просто поставлены, ну как, в новом варианте, да, немного. Если у Мгм. нас был более старый вариант, а здесь более обновленный вариант. Мгм. Так мы их же и использовали. Мгм. Хорошо. Спасибо, Салтанат. Так, да, ой пикирлер барбы, кошумчалар? Саламатсызбы Айгүл айым. Саламатсызбы? Мен өткөндөгү эле айткандай, баягы практикалык иштерди аткарууда дагы ушу практикалар менен багытты гана тандап атам. Сабакты пландаштыруу анан багыттоого пайдаланып атам. Мгм. Анан мурекил азыр колумда дагы таап калдым. Мен калькуляция сабагынан берем. Калькуляция сабагы Мгм. бул өндүрүштүк практикага чыкканда, лаборатордук практикага чыкканда сөзсүз чыгарабыз. Ошол Е9 дегенди мен мурда колдонуп бюджетти аныктоо, каржылоону издөө жана туруктуу балыктарды түзүү үчүн экономикалык жана финансылык концепциялар түшүнүү деген бул калькуляциясын, технологиялык картанын калькуляциясын чыгарууда ушул багытты тандашым керек экен. Мгм. Финансылык жана экономикалык сабаттуулук. Ушул менин сабагыма туура келет экен, мен азыр таптым да. Мгм. Атак мурда эле колдонуп жүргөн ыкмаларды колдонуп атабыз. Анан ошол эле ыкмалардын багытын ушул скаффолд карточкалардан таап алса болот экен. Мындай терминдери жакшы экен да, сабактын планын түзүүдө терминдери жакты мага. Мындай так Мгм. дагы анык которулган экен. Жалпысынан ошол. Рахмат, Фархат айым. Так, экинчи суроого өтөлүм да. Интеграция жана таасир жөнүндө бул суроом болуп атат. Биринчиси ушу скаффолд принциптерин өз окутуу практикаңызга кандай деңгээлде интеграцияладыңыз? Экинчи суроо болсо, скаффолд окуучулардын окуусуна жана алардын кызыгуусуна кандай таасир берди? Ушу жөнүндө айтып бере аласызбы? Ушу скаффолддун тийгизген таасири окуучуларга барбы, жокпу? Бар болсо, кандай далилдеп айта аласыңар, мындай мисал келтире аласыңарбы? Суроом түшүнүктүүбү? Кесиптештер, суроомду уктуңузбу? Түшүнүктүүбү баары? Же укпай калдыңызбы? Мен сиздерди укпай атам. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен Чолпон. Бул берилген сурооңуз боюнча биз скаффолдду ар бир сабакта эле колдонуп атабыз. Бул балдарга таасири жакшы эле тийип атат. Мисалы топ менен иштөөдө, ошондой эле өзүн өзү талдоо,
тең тустары менен кайтарым байланыш жүргүзүүдө, байкоо жүргүзүү, өзүн өзү жөнгө салуу, карточкаларды биз өзүбүз темага ылайыктап тандап алып атабыз. Анан ошого жараша балдарга дагы баягы түшүнүктүү болууга аракетибизди жасап атабыз. Ар бир сабакта аларга ошо скафолд боюнча маалымат берип түшүндүргөнгө аракетибизди кылып эле атабыз. Анан менимче жакшы жылыш болуп элетат. Ар бирибиз эле баардык мугалимдер аракетин көрүп атат. Аракетиңерге чоң рахмат. Я в этом не сомневаюсь. Но как вы думаете, ушу балдарга скафолдтун ушу таасири тийип атабы же жокпу? Тийип атат, ооба. Мисал келтире аласызбы? Мисалы, ошо темага жараша бул скафолд боюнча план түзүп алып атабыз дагы. Ошонун негизинде көбүнчө мен өзүмдүн сабагымда топтук иштерди көбүрөөк алып барам. Ошондо бири бири менен байланыш түзүп атышат. Оюн формасында да көбүрөөк өтөбүз. Көп эле жакшы жактары болуп атат менимче. Мындай окуу натыйжаларга жетип атасыңарбы ушу скафолд аркылуу? Ооба, аябай эми укмуштуу айта албайм, бирок аракетибизди кылып аларга дагы өзүбүздүн түшүнүгүбүз менен түшүндүргөнгө аракеттенип атабыз. Алар дагы кичине болсо дагы маалыматы бар окуучулардын. Рахмат. Биз өзүбүз кандай түшүнсөк ошол деңгээлде түшүндүргөнгө аракетибизди кылып атабыз да. Рахмат. Чоң рахмат, Айжан. Саламатсызбы, Айгүл айым, кандайсыз? Саламатсызбы, жакшы. Мен Айжан. Саламатсызбы. Өткөн сабакта жок болуп калдым. Бул балдардын кызыгуусун баягы өтө кызыгып кетпесе да биз жана ролдук оюндарды ойнотуп атпайбызбы? Групповой работаларда ошо оюн аркылуу бала кызыгып атат деп ойлоп атам мен. Анткени өзүбүз баягы карточкаларды өзүбүз тандап алып атабыз, бирок бала кызыкканы ошо жанагы биз оюн аркылуу эметип атпайбызбы, сабак өтүп. Ошондо Такыр угулбай атат. угулбай атабы? Угулуп атабы да? Меники чыгып атабы? Иштебей калды. Микрофон иштеп атат. Иштебей эле атат. Эми угулуп атабы? Да, эми угулуп атат, рахмат. Балдарга биз оюн аркылуу сабактарды өтүп атпайбызбы, группа работаларды. Ошол боюнча бала кызыгып атат деп ойлоп атам биздин сабак өтүп аткандачы. Ал эми өзүбүзгө ылайыктап биз карточкаларды тандап алып атабыз, сабакка ылайыктуу. Бала болсо только ошо кызыктуураак кылып баалоодо деле, сабак өткөндө деле биз оюндарды уюштуруп атабыз да. Ошондо бала кызыгып жакшы сабакка жакшы катышып атат. Бир жума наркы экинчи күнү мен немеге профориентация боюнча кеткем. Айылга, Чарбашка. Ошондо дагы мен өзүм бир башка инсандар менен иштөө деген карточканы өзүм ойлоп ошону тандап алдым. Анткени ата эне менен, мугалимдер менен баары менен байланышта ошол жакта кыдырып жүрдүк да, баягы лицейдин маалыматын берипчи. Анан ошондо дагы ошо бир карточканы ойлоп койдум, ушу скафолд боюнча 14 номердеги башка инсандар менен иштөө деген карточканы тандап алдым өзүм үчүн да. Анан аяка маалыматтарды бердик лицей тууралуу. Балдарды биз сентябрга бияка алып келишибиз керек да, окугангачы. Ошо анан буюрса жакшы. Баягы мурункуга караганда кичине биз дагы үйрөнүп калдык го деп ойлоп атам. Үйрөнүп калдык, балдар да кызыгып калды. Рахмат. Ошо, рахмат. Кандай принциптери, скафолдтун принциптери сизге мындай жагымдуу болду? Жагымдуу. Биз могу карточкаларды ар бир эме боюнча тандап алып атпайбызбы, темага жараша. Ошолорду да жагымдуу болуп атат. Анан балдарга да кызыгуу менен
жакшы таасир эткен да баягы сабак өтүп аткан маалда. Жеке иштөө балдар менен мурункуга караганда биз да кичине көнүп эметип келатабыз деп ойлоп атам. Бири бирин баалаганда балдар мындай тартынбай баалашабы бири бирин? Ооба, тартынбай баалап калышты бири бирин. Бирин бирин баалоодо тартынбай түшүнүшөт да, негизи баарын ошо бирин бирин баалап атат. Рахмат. Рахмат. Дагы кесиптештер кандай кошумча ой пикирлер бар? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз ошо могу карточкаларды колдонууда биринчи могу план түзүп алганга дагы кереги тиеп атат. Мисалы, сабак канча убакытка созулат, анан жанагы топто канча адам болот деген карточкаларды биринчи карап алам. Анан мынча бала, мынча окуучу, мынча топко бөлөйүн, кээде экиге бөлгөнгө туура келет. Окуучу кээде азыраак болуп калса, негизи көбүнчө 3кө бөлүп кетебиз. Ошо сабактын план түзгөндө дагы ошону карап анан түзүп алып атабыз. Анан деген бул карточканын пайдалуу жагы бизге ошо карточкаларды карап отуруп эме кылууда балдарга деген эме экен. Балдарды ошо мисалы кайсы бир теманы өтсөк, ошондон эме турмушка пайдалуу жагын балдарга берүү жагы, ошо турмушка байланыштыруу жагы, ошо карточкаларды караганда ошолорду тереңдетип өтүү боюнча эметип калып атат да. Мисалы, өз алдынча ой жүгүртүү, демилгелерди көтөрүп чыгуу деген карточкаларды колдоном ошо сабактаргачы. Анан өз алдынча иш жана максаттарга жетүү боюнча иш-аракеттерди белгиленген пландарды ишке ашыруу жана пландаштырылган милдеттерди аткаруу деп бул жерде жазылып турбайбы? Анан максаттарга жетүү деген карточка болуп калат да бул жердечи. Анан ошол сабакта эмне максатка жетиш керек балдар, эмне максаттары бар бул теманын депчи. Анан ошол темадан ошо балдарга тарбиялык мааниси кандай, мисалы ошол чыгарманын же болбосо жанагы ортага даярдоодо эме окшоштуктардын кандай эмеси бар балдаргачы. Мисалы, балдарда ал логикасын эметип атпайбы, өнүктүрүп атпайбы балдардын. Ошолорду эме кылып пландаштырып алып атабыз да. Ошондой тереңдетип өткөнгө эме пайдасы көбүрөөк экен да, кыскасы. Бул карточкаларды карап отуруп ошо мындай, мисалы, бир эле сабакты көп жагынан карап эметип атабыз да. Мисалы, турмуш менен байланыштырып ал сабакты. Анан кийин ошол сабак кийин турмушунда кандай пайда келтирет ошол окуучуларгачы. Мисалы, ошо бир чыгарманы өтсөк же болбосо адабияттан чыгарманы өтсөк, ошол терс жактары, ошол чыгармадагы каармандардын терс жактары, анан оң сапаттары, чыгармадан балдар эмне тарбия алышты, бул жаман экен, бул жакшы нерсе экен деп балдардын так бөлүп алганга могу карточкалардын эме пайдасы кеткен деп мен ойлоп калдым да. Абдан жакшы, чоң рахмат. Кандай кийинки суроого өтөйүн. Бул суроону аябай жакшы көрөм, анткени именно бул суроого жооптор мындай картинку позволяет сформировать, да, как вам работалось со Scaffold. Кыйынчылыктар жана пикирлер. Scaffold'у колдонууда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Scaffold инструментин жана аны ишке ашыруу процесстерин жакшыртуу боюнча кандай сунуштарыңыз бар?
эме кыйынчылыгы ошо баарын карап чыгыш керек болуп калат экен, план жазып аткандачы кичине убакыт алып коет экен да. Ол кичине кыйынчылык экен. Анан жакшы жагы болсо ошо мисалы балдарга деген багыт берүүгө, баягы өжөлүүгө, мотивация берүүгө ошол жерде жакшы жагы экен. Мисалы балдарга жеке демилге берип балдаргачы, мисалы силердин деген туруктуу өзүңөрдүн потенциалыңарды көтөрүшүңөр керек, өзүңөрдүн потенциалыңарды аныктап алышыңар керек. Мисалы башка каармандарга же чыгармаларга айта алса, мисалы математиканы алып мен ошол эместем, мен ошол жерде айтышым керек экен балдарга. Наму мисалы акын жазуучулардын деле башынан эмелер өткөн да, оор мезгилдерде дагы өнүгүүдө болушкан алар. Мына азыр силер жаган сонун жашоодо жашап атасыңар, силердин баардык шартыңар бар, силердин да колуңардан келет, силер да ушундай билим алганга, күнүгүү болгонго баардык шартыңар бар деп айтам да балдарга. Ошол карточкалар тереңдетип окутканга жакшы жагы ушул экен деп ойлоп калдым да мен, жеке оюм. Бир эле кыйынчылык бар сиздин оюңузча, Менин оюмча ошол убакытты эметип калат экен, мынтип баары карап чыгыш керек болуп калат экен да. Кандай кылыш керек? Кантип кыскартыш керек ушул убактыңызды мындай карточкага пайдалуу кетип аткан? Мен ошол мындай керектүү бир 7-8 карточканы алып атам да, мисалы синтез ой жүгүртүү, изилдөөчүлүк ой жүгүртүү, этикалык жана туруктуу ой жүгүртүү деген карточкаларды жеке демилге ушуларды алып атам. Анан ушулардан мен карап чыгам да, карап ушул сабакка кайсысы бүгүнкү сабакка кайсысы туура келет экен, кайсыны эме кылсам болот экен деп карап чыгып атам. Убакыт үнөмдүш үчүн. Жакшы, рахмат. Мен ойлойм да, жеке көз карашымда бул скаффолд карточкалардын топтомун мындай биз дагы жетиштүү деңгээлде окуп жете албай атабыз деп ойлоп атам. Өзүмдүн көз карашым бул. Балким менде эле ушундай ой болуп атышы мүмкүн. Анан бул скаффолд карточкаларын жакшылап тереңдете окусак, муну деген не только эле сабактарга, муну тарбиялык сааттарга да колдонсо болот экен да. Себеби дегенде могу экологиялык аябай жакшы сөздөр бар экен, экологияны айлана чөйрөнү сактоо, анан жолдошторго болгон мамиле, адилеттүүлүк жана башка. Муну тарбиялык сааттарда колдонуш керек деп ойлойм да. Анан дагы менин оюм бул скаффолд карточкаларын эгерде биздин окуу программасына киргизе турган болсо, анда булар үчүн атайын китепчелер же журналдарды кошо чыгарыш керек деп ойлойм да. Мондай карточкалар жетет деп ойлойм. Дагы кеңирээк камтылган китепчелерди же журналдарды чыгарыш керек деп ойлойм. Бул менин жеке оюм да. Жанагы Телеграмда мындай сайтта скаффолд боюнча бир руководство деген бар. Ошону карап чыктыңызбы? Жок. Жок. Потому что мындай мугалимдер айтат го, методическое пособие, методическое руководство, ошонун баары ошо бир китепчеде сайтта бар да, руководство по использованию карт скаффолд деген. Кыргызча тилинде да бар, орусча тилинде да бар. Телеграмда, Сайтта да. Чолпон айым билет го, керек болсо мен дагы бир жолу шилтемени жиберейин Чолпон айымга, сайтка. Ошо бир өзүмдү өзүм изденүүдө ошо дагы тереңдеп окутуу керек экен деп ойлоп атам да. Ооба. Рахмат. Меники болсо
бул карточкалардан баягы эмелер кемчиликтер эме болуп калат экен да. Убакытты чын эле эметип кармап калат экен, ар бир карточканы издеш үчүнчү, меники да өзүмдүн оюм. Анан ойлоп атам, ошо алдын ала ушу тема боюнча биз убакытты кетирбеш үчүн алдын ала тандап даярдап алышыбыз керек экен депчи. Анан эмелер сунуштарым болсо окуучуларга, мисалы үчүн ар бир тема боюнча окуучуларга айлана чөйрөлөрүн коргоо, мотивация жана өзөрлүк, тажрыйба аркылуу үйрөнүү, өзүн өзү жөнгө салуу, өзүлөрүнүн ой жүгүртүүсү, пландаштыруу жана башкаруу, азыр биздин заманга ылайык санариптик өнүгүү да. Ушулар боюнча окуучулар жакшы маалымат алат деп ойлойм менин оюмча. Ушу скафолд боюнчачы. Карточканын баарын карап отурсак, аябай көп кызыктуу эмелер бар экен. Ошонун баарында ушу окуучуларга таасири жакшы тиет деп ойлойм да. Чоң рахмат. Рахмат. Айтылган бүт нерселерге кошулам. Негизинен карточкалар көбүрөөк да, анан баарын изилдеп чыкканга дагы убакыт керек экен. Анын баарын бирок изилдеп чыккандан кийин уже жеңилирээк болуп калат экен. Негизи жакшы. Мисалы канча убакыт кетти? Вот сиздин канча убакытыңыз кетти ушу карточканы изилдегенге? Меники бир 3 күндөй кетти го точно. 3 күндө, в смысле, вот тынбай, да, абсолютно подряд 3 күн, да? Ну как, нет. Нет? Потому что 3 күн, ооба, башында баарын жайып алдым. Анан эч ким мешать этпесин деп бир комнатаны ээлеп алдым. Анан постоянно эле ушу карточкалардын алдында отурсаң да болбой калат экен. Бир аз болсо да мени сергитип, бир аз эс алып, андан кийин кайра кирип, кандай кылыш керек экен деп, анан руководствону окуйм, улам кайра эле ушул эмеге пландоого кирем. Анан байкап, бул сабактын алдында сабакты пландаштыруу турбайбы деп, анан өзүм чечим кабыл алып, стикерлерди чаптап ар бир эмеге, бир сабакты тандап алып, ушул темага, ушул кайсы темага ылайыктуу карточка келет экен деп карап, анан ушундай убакыт алды. Бирок аны баарын изилдеп чыккандан кийин уже легче становится намного. Хорошо, спасибо. Мен мугалимдер менен иштеп атып, эмнени байкадым. Карточкалардын биринчиден саны көп, анан кийин баягы которулган эмесин, маанисин бир сыйра карап чыгыш керек деп ойлойм мен сөзүм. Анан кийин бул карточкага караганда мугалимдерге баягы сиздер бизге тренингке барганда карточкалар менен кошо методикалык китепче сунуштама бергенсиздер. Мына бул мугалимдерге ошондой китепче ыңгайлуу экен да, карточканы ачып отурганча ошол методиканы барактап, анан кийин көбүрөөк түшүнүүгө алышат экен. Ошону байкадым мен. Анткени мен өзүмдүн кыргызча берилген бир китебим менен мугалимдердин көбү менен бөлүшүп аттым да. Мисалы үчүн математика мугалимибиз алып барып 2 күн окуп чыкты, андан кийин айтты. Мен уже түшүндүм. Карточканы аңтарганча мага ошо методика, усулдук китеп мага удобный экен деп. Анан кийин дагы бир экөөнө бердим. Ошондо мен байкадым. Карточканы бир-бирден санап ачып отурганча китепти барактаган мугалимдерге оңоюраак болот экен. Анан ал китепти булар кээ бирөө даже күнүгө жанына жумушка келгенде салып алгандай болот экен да. Карточкага караганда, потому что бош убактысында план жазууда ошо китепти барактап, анан кийин пландаштырууга оңоюраак болот экен мугалимдерге. Кем карточканы моундай тиги эметип, бир-бирден санаганча топко бөлүп алып. Ошол кичине ыңгайлуу экен. Ошол жагын байкадым.
Чолпон айым, сиз вообще супер такая тажрыйбалуу айымсыз да, ушу скафолд боюнча өзүнчө да. Ушу все равно сиздин мындай кыйынчылыктар тоже болду, ошо жөнүндө айтып берсеңиз. Болду. Чынында биз келгенде, баягы биринчи Астанадан келгенде, действительно мен өзүм келип алып туруп 2 күн карточкаларды салтанат айткандай аңтарып олтурдум. Действительно было в тумане. Анан кийин карасам, баягы салыштырып, маанисине токтолуп, бул ыкмалар колдонулган ыкма болгону менен системага салыныптыр. Биринчиден ошону байкадым. Андан кийин баягы сабакты мугалим пландаштырганда, мисалы үчүн азыркы биз мугалимдер көбүнчө атаандаштык топ менен, анан баалоодо бири-бирин баалоо, бала өзүнө туура анализ жүргүзүү, ошону көп колдонушат да. Анан кийин менин байкаганым бул карточкалардын жанагы символикалык сүрөттөрү. Мына ошол аркылуу тапкан оңой болгондуктан мен жанагы символикалык сүрөттөрдү өзүнчө иргеп чыкканым ошол болгондо мугалимге ыңгайлуу болсун. Карточканы бири-бирден аңтарганча символиканы бет маңдайына коюп койсо, ошол баракта мисалы үчүн топ менен иштегенде, демек мен топтогу балдарга ушул багыт боюнча бере алам деп 2-3 символикалык сүрөттү тандап алат да, ошолор аркылуу карточкаларды оңой табат. Ошол багытты неметтим, байкадым. Андан кийин бул карточкалар менен дагы бир иштеген кыйынчылыгы кандай десем, действительно убакытты алат да. Ошон үчүн мен жанагы сунуштар элем усулдук жана китепте методикалык көрсөтмө колдонмону мугалимдерге ошону чыгарса, карточканын сүрөтү тартылып, анан дагы мен кече күнү олтуруп алып дагы эмнени сунуштайын дедим да. Ушул карточкалар, кээ бир карточкалардын мааниси окшош деп байкадым да. Маанилери окшошуп кетет. Мына ошолорду кийинки методикалык китеп чыгарганда, мисалы үчүн бир барака ошол мааниси окшош же болбосо бири-бири менен байланышкан карточкаларды эле ошо топ бир чыгарып койсо, анткени мугалим ачканда, эгерде мен топ менен иштеп атып балдарды эмеге жаратылышты коргоого тарбияласам, ошого багыт берсем, демек мен ошол баракта тартылган баягы связка карточкаларды тартылуу да кошолуп, ошол бир баракты ачып эле 4-5 карточканы тандап алам да. Ошонусу мугалимдер үчүн оңой болмок да. Да. Мен мисалы үчүн ошо эртең деле ошону сунуштайын дегем, ошо кече олтуруп дагы ошону ойлондум да. Ушундай методикалар, анан карточкаларды бириктирип эметсе, барака жазып койсо, китепти барактаганда, демек мугалим эч кандай убактысы кетпей, карточканы аңтарбай, усулдук эмени методиканы китепти ачканда, демек бир карточканы алып тандаса, ага связанный 4-5 карточка турат. Бүттү. А мисалы, например, Чолпон айым, кайсы карточкаларды вот сейчас? Мына мисалы үчүн В качестве примера. Мисалы болуп туруп тиги жаратылышты коргоо боюнча эле. Жаратылышты коргоого мисалы үчүн жана изилдеп чыгуу бар, эми идеяларын байкоо, анан ордун тандоо, анан окуучуларга мотивация берүү деген карточкалар өткөндө биз акция өткөргөндө ошондойлорго туш келдик да. Андан кийин ошол карточкаларды бир барака эле эметсе, напечатать бир барака эле, ошондо мугалимге кичине жеңилирээк болот дегеним да. Потому что убакыт да үнөмдөлөт. Мугалимдин дагы ою бир жерге токтолот, анан кийин окуучуларга кандай турган суроосу дагы, анан темасына жараша направлениясы дагы бир какой-то бир аз эле убакыт кетет. Аз эле убакыттын ичинде мугалим уже ресурстарды өзүнө камдап алганга жетишет деп ойлойм да. Чолпон айым, а вы, по-моему, такое же делали, помните, вы делали такой вот каталог? Ооба. Да, в таком виде, да, вы предлагаете? Мен ошондой китеп чыгылып, анан кийин ошо бир барака, бирок анда менде бул эмелер компетенциялардын жыйнагы боюнча эле кеткен. Анан эми мен ойлоп атам да, ошолорду эгер убакыт болсо, ошо карточкаларды топтоп компьютерге кандайдыр убакыт буюрса, эртең презентациябыз бүтсө, анан кийин убакытты тандап ошолорду бир колго эле компьютерге топтоп жазып чыкса кандай болот эле дегенде өзүмө ушундай түйшүктү сунуштап атам да.
бир чети түйшүк жумуш, убакыт керек, но бир чети кызык да. Анткени мен мугалимдерге эмне жылы сунуштаганда ошол китепчени эле барактарда хотя бы отпечатанный видео болсо дагы бере салсам, мугалимдерге оңоюраак болот депчи. Анткени жаңы келген кадрлар менен иштөө дагы мындай өзүнчө көп убакытты алып атат да. Анан ошол методика менен оңоюраак түшүндүргөнгө багыт болот депчи. Прям готовый материал да. Ушуну обязательно ушу эртеңки презентацияга киргизгиле, ушу китепчеңиңизди тоже көрсөтүп, и вот эти свое предложение тоже обязательно в презентацию включите. Хорошо. Супер. Анан эртеңкиге дагы мен жанагы өткөндө Аблакеевналар келгенде дагы Ногойбековна экөөнүн сунушу боюнча жанагы план бланкты эмеси бирдей кылып для всех лицеев Кыргызстан боюнча иштеп чыгалы деп сунуштадым, потому что ар бир лицейдики какой-то бир пункттары бөлөк да. Анан ошондо Ногойбековна сунуштаган пунктты мен киргизип туруп, аларга электронный вариантын жөнөткөм да. Мисалы үчүн аякта критерийди дагы, баалоодо дагы тушуна жазып, кайсы компетенция колдонулду, баалоонун кайсы түрү колдонулду, андан кийин уюштурууда дагы кайсы компетенциялык же болбосо кайсы карточкаларды колдондуңуз деп прям тушуна жазып, бирок бир чети ал ыңгайлуу, но бирок аны мугалимдер көнгөнгө чейин ал кээ бир мугалимдердин убактысын алат деп ойлойм да. Но бирок калгандан кийин ал ыңгайлуу эле болот. Потому что биз жабдууга мурун эң биринчи баягы сентябрдын аягында биз практически болгондо крестиндер менен барганда ошондо пландоо дегенде жаңы киришкенде мен ошондо план сунуштагам, анда меники жабдуу менен эле кеткен да. Вот оборудованияга эле мен карточкаларды киргизип койгом. Какие карточки перечислить депчи. Мында болсо ар бир пунктунда, мисалы үчүн мен дагы сунуштайын дегеним, мына мисалы үчүн жаңы теманы түшүндүрүү деп коет мугалимдерчи. Жаңы теманы түшүндүрүү. Жаңы теманы түшүндүргөндө мугалим баары деле изилдеп атат. Изденип атат. Мына ошол жерге эле жаңы тема деп туруп эле изилдөө деп эле жазып коюш керек да. Анан мугалим ошол жерден жаңы теманы түшүндүрөт, балдарга скаффолдтун карточкалары боюнча, компетенциялар боюнча суроолорун берет, балдар аркы жагын өзлөрү изилдейт, табат. Мисалы үчүн кесиптик сабактан деле кандай эмелер ингредиенттер колдонулат, же болбосо мисалы адабияттан деле оң каарман, терс каарман, ушул каармандардын кайсынысын биз турмушта салыштыра аласың, кайсы каармандан үлгү ала аласың. Ал грамматикадан болсо, например, сүйлөм мүчөлөрү болсо талдоодон изилдеп чыккыла. Например, баяндоочу баш мүчөлөрү таап, менин оюм ушундай да, изилдөө деп эле койсок жакшы болот го деп өзүм ойлоп атам да. Ошол пландын пунктуна жаңы теманы түшүндүрүү, тиги бу деп эле жаңы тема деп туруп эле изилдөө. Всё. Андан кийин уже мугалим кетти өзүнүн эмеси, направлениясы боюнча. Анткени ар бир мугалим теманы түшүндүрүп изилдегенде өзүнүн почерки болот да, өзүнүн ыкмалары болот. Анан ошондо мугалимге да ыңгайлуу болобу деген өзүмдүн оюм бар да. Абдан туура, это же как раз уникальность каждого преподавателя и предмета. Анан ушул жерде дагы мугалим окуучуларга задание бергенде жана мозговой штурм, мээге чабуу, бир текстти кошумча окшошкон текстти алып туруп, бир ушундай жакшы жеринен токтотуп, андан ары ким кандай ойлойт, мына уже баланын ой толгоосу күчөйт дагы, ойлонуусу көбөйөт. Ошондо бала өзүнүн турмуштук эме менен айкалыштырып дагы өзүнүн оюн айта алатпы деп ойлойм да. Анткени биз балдарды азыр көп сүйлөтүшүбүз керек болуп атат да, бир-эки сөз менен эмес. Ошол өзүнүн тилинде, мейли орус тилинде болсун, мейли кыргыз тилинде болсун, мейли кесиптик сабакта болсун, ошол мугалимдин бир эле суроосуна бала чечкиндүүлүк менен өзүнүн оюн, ичиндеги сезиминин баарын айтып, ошону түшүндүргөнгө аракет кылып биз үйрөтүшүбүз керек го деп ойлоп атам да. Анткени биздин азыркы балдар көп сүйлөбөйт. Сүйлөйт, бирок аз сүйлөшөт да, маанисин кыска түшүндүрүшөт. Бирок ошону дагы бир сөз менен эмес, ошол жооп бере турган сөзүн көркөмдөп 2-3 сөз менен сүйлөп берсе, балдардын сүйлөө речи дагы көбөйөт эле деп ойлойм да. Көркөмдөп сүйлөгөнү, сөз байлыгы көбөйөт. Андан кийин көбүнчө ушул гуманитардык сабактарда бала дил баян, эссе жазганда ошонун баары пайдасы тийеби деп ойлойм да. Ооба. Туура. Менин оюм ушундай да.
Рахмат. А у вас презентациялар уже даярбы же жокпу Чолпон айым? Материалдарын даярдап койдук, эми баягы эмеге жайгаштырыш керек да. Сүрөттөрүн, өнөктөштүктөрдүн немесин бүт баарын даярдадык. Анан кийин мен карап чыктым, что-то мындай научный тилби же мен биринчи карап чыгып түшүнбөй койдумбу. Кээ бир жери мындай кыйынчылыктар бар да. А мындай сүрөттөрдү, видеолорду тоже жүктөп атасыңарбы? Ооба даярдап койдук, только ордун эле бүгүн койсок, уже эметет бүт даярдадык. Өнөктөштүктөр даярдадык. Кечинде мы можем созвониться тогда, или вот тоже через Zoom выйти, я могу просмотреть презентацияларды. Ага. Макул. Эртең дагы түшкө чейин убактыбыз болот да. Но бирок мен кечинде жибергенге аракет кылам. Эртең түшкө чейин, к сожалению, менин убактым жок, потому что вот тоже коучинг сессиялар, фокус группалар болот. Ошон үчүн мага кечинде ыңгайлуу да. Как вот есть, если бы вот просто мы с вами просмотрели один раз. Хорошо, макул. Түшүндүм. Мен ойлоп атам ошо эменин презентациянын эң аягында башында жанагы эме артыкчылыгы деп жүрбөйбү, анан эң аягында биздин сунуштар менен көйгөйлөрдү киргизебиз го деп ойлодум да. Ооба. Алар деле даяр, просто баягы ордуна коюп, анан кийин бүгүн кечке чейин буюрса бирден кийин иштесек дагы за 2 часа, если эме болсо, мен эметем. Аракет кылып жумуштан бүтүрүп кетпесем, мен үйдөн эмете албайм, иштей албай калам. Буюрса. Презентациянын эң мындай негизги максаты ушу балдарга скаффолд боюнча кандай таасири тийгизген, ошону көрсөтүш керек, айтып бериш керек да. Анан мугалимдериңер тоже эмне кылышты ушул 2-3 айдын ичинде, там сабак өткөздүңөр, ошол сабактан бир үзүндү же бир поурочный пландан бир үзүндүү фрагментти көрсөтөсүңөрбү. В общем, по сути, мындай мактаныш керек да, эмнелер бар, ушунун баарын чыгарып. Анда бул жерде жанагы тажрыйба алмашуу деген бөлүгү турбайбы? Ошо тажрыйба алмашууда анда бир мугалимдин бизде эмебиз сүрөттөрдү жүктөйбүз. Мисалы үчүн өтүлгөн мугалимдердин сабактарын жүктөйбүз. Андан тышкары бир мугалимдин план работасын жүктөш керекпи? Ну, желательно, я так думаю. Если мындай жакшы бир поурочный планыңыз барбы, бир мугалимди көрсөтүшкөнгө, вот, ну, для всех, чтобы показать, что мы вот так вот сделаем. Биз деген 6 сааттык өндүрүштүк окуу боюнча 6 сааттык немени бир күндүк өндүрүштүк окуттун устатын расписать этип чыкканбыз, прям по минутам бөлүп. Может, ошону сунуштайм. Мен можно скаффолд менен да жасалган. Ооба. Түшүндүм. Хорошо. Анан түшүнбөгөн немелери болсо, ошондо кайрылып турам. Биринчи бир жайгаштырабыз, анан кийин мен баарынан дагы жана 12-чи баракка түшүнбөй койдум да. Ал эмне? Эмеде 12-чи. Мен анын баарын черновой биринчи чыгарып алдым, черновой барактаргачы. Анан кийин ошону сначала кайсыл жака кайсыларды жайгаштырабыз, материалы бүт баарын мен даяр кылдым. Анан эми жайгаштыргандан кийин 12-чи баракка что-то жакшы түшүнбөй койдум. Презентацияңыз кыргыз тилинде болобу? Ооба, кыргыз тилинде болот. Буюрса стараться этебиз эртең. Өзүбүздүн оюбуздун бүт баарын айтып түшүндүргөнгө. Анреже, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Анреже, сизде неме барбы? Сунушуңуз? Эме включить этип койчу. Саламатсыз. Саламатсыздарбы? Мен математика мугалими Бектурова Анар. Сиздин байланышта дайыма чыгып жүрөм, сиз менен байланышка. Анан ушулар менен иштөөдө мен көп байкадым да. Негизи карточкалардын саны аябай көп да. Анан мындай маанилери бирдей, бирок жазылыштары башкача карточкалар. Мисалы үчүн мен мурунку жерде санариптик негизи бизде 102 карточка экен. Баш аягы 102 карточка экен. Сиздин оюңуз боюнча ушул 102 карточка ашык эмеспи? Мугалимдер менен иштеш үчүн. Кандай дейсиз, сиздин оюңузча?
Мен айта албайм, к сожалению, оюмду. Не могу. Мгм. Ошо бул действительно бул карточкалардын ичинде дайыма иштей турган карточкалар бар экен. Бизге Мгм. жакты, мага жакты. Көпчүлүк учурда ошол карточкалар иштей турган. Мгм. А көбү мындай биздин убактыбызды көп алат да. Демек карточкам бар. Мен мисалы үчүн өзүмө керектүү карточкалар көбүрөөк колдонгон карточкаларды эле бөлүп койгом. Калганын мен пайдалана алган жокмун. Чынында. Мгм. Мисалы үчүн бул жерде мынакей санариптик технологиялардын жардамы менен биргелешип кызматташуу дейт. Андан кийин санариптик контингентти иштеп чыгуу дейт. Санариптик контентти талдоо дейт. Санариптик формага кызматташуу дейт. Маалыматты жана санариптик контент издөө дейт. Так, угулбаев. Коргоо дейт. Муктаждыктарды жана чечимдерди аныктоо дейт. Техникалык көйгөйлөрдү чечүү. Бизге сабакта мисалы үчүн анан автордук укук жана лицензиялар дейт. Конечно, булар эми башка бирөөлөргө керектир, бирок бизге эң негизгиси эң негизгилери ушулар баягы окшош болгондуктан бизден тандап алуу кыйыныраак да. Анан орки санариптик технологиялардын жардамы менен биргелешиштөө. Бул бизге керек. Бирок анын жанындагы санариптик контент иштеп чыгуу, башка компетенциялар менен байланышы дейт. Ал биз бияк санариптик технология менен иштеп атканда ал сөзсүз байланыш болот. Ал иштөөнүн ыгында көрүнөт да. Ошон үчүн бооруки мен ойлойм, ушу карточкаларды көбүрөөк түзүп койгонбуз деп 102 карточкада ошо. Анан мындай карап отурсак, жазылыштары мындай ар башкараак, бирок мааниси баягы биз иштеген иш. Ошон үчүн карточкаларды азайтыш керекпи деген ойдомун да. Ушуну Ошо мен байкаганыңызга деле чоң өзүм рахмат. мисалы үчүн бир 40-50 карточканы бөлүп коем. Ошо менен эле иштеп аттым. Анан негизги себеби бул карточкаларды жазууда бизге чынында эле мындай убакыт экен. Мисалы үчүн уюштурууну биз өзүбүз билебиз. Сөзсүз түрдө барып балдар менен саламдашып, андан кийин анан уюштуруу иштери жүрөт. Балдардын маанайын карайсың, окуу китептерин карайсың, өзүң ошо балдар менен иштегенге өзүңдү даярдайсың. Ушунун баары уюштуруу ишине кирет. Анан балким группа менен дайым эле биз группа менен иштей албайбыз. Бир учур болот, группа менен иштей турган балдарга жеңилирээк. Биякта баягы кесипке багытталгандыктан именно математикага способность балдар азыраак да. Анан ошол көбүнчө ошол балдар менен эле иштешке туура келип калат. Мен үчүнчү аракет кылам тиги балдарды да тартканга. Бирок көбүнчө ошо математика таланттуу балдар, кичине мындай шыгы бар балдар киришет да ошолор менен иштегенге. Анан ошол боюнча мен карточканын көптүгүн кайра иштеп чыгыш керек деп ойлойм да. Мындай негизги карточкаларды эле берип, мисалы үчүн реалдуу түрдө биз иштеп аткан иштин карточкалары керек. Ушуну байкаганыңызга чоң рахмат, эжеке. Анткени мен дагы бир жолу тактап коеюн. Мен, конечно, өз пикирим скаффолд боюнча бар, бирок мындай форматка караштуу мен укугум жок. Силер менен азыр официально ушу пикирим менен бөлүшкөнүм үчүн. Ошон үчүн эртеңки сессия болгондо мындай тажрыйба менен бүт лицейлер менен алмашканга, ошону талкуулаган учурда ошондо мен айта алам, Рахмат. А то идеялары жакшы мындай. Чынында эле. Бар жакшы карточкалар арасында бар. Постоянно колдоно турган карточкалар бар, жок. Ошондой карточкадан бир 50-60-50дөй бар. Ошону тандап алып иштеп атабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда урматтуу кесиптештер, сиздер менен дагы бир жолу саат 1-де жолугушабыз. Кудай буйруса. Азыр мен студенттериңиз менен жолугушам, фокус группа өткөрөм. Мен бир суранычым бар эле, эртеңки күнү ушу 12:30 жанагы бир чоң онлайн сессия болгондо
конференция болгондо. Баарыңыз, пожалуйста, катышып бериңиздер. Анткени бул силердин лицейиңердин престиж. Ошондо бүт суроолор мындай пикириңер менен бөлүшсө болот. Анткени биздин ушу проекттин эксперттери, улуттук жана эл аралык эксперттери болот. Ошолорго бүт ушул суроолоруңарды узатса болот. Рахмат. Анда биз ушу менен бүтүрсөк болот да, Да, кыздар. конечно, давайте бүтүрөлү, да и бирге чейин жолугабыз буюрса. Рахмат, чоң рахмат.